Мен Батырлар үмүтү коомдук бирикмесинин тең төрагасы болом. Бүгүнкү күндө ушу Батырлар үмүтү коомдук бирикмесинин мүчөлөрүнүн жана жеке өзүмдүн атыман ушул Апрель Чечери коомдук бирикмелеринин төрагалары менен биргеликте кайрылуу жасайлы деп талаптарды коелу деп келип отурабыз. Мен биринчиден президентке кайрылып кетким келип турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди уулун жоготкон ата жана атасын жоготкон уул катары биздин көйгөйдү жакшы түшүнөт деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул бийлигин сактап калуу максатында элин аткан, жерин саткан Камкор Бакиевдин сүрөтүн тарых музейге даңазалап илип алуу менен сиз жалпы кыргыз элинин тарыхына жана ошол курман болгон биздин жакындарыбыздын элесине шек келтирип жатасыз. Эгерде мындай иш аракетиңизди токтотпосоңуз, өзүңүз билесиз, эл деген сел болот. Ошондой эле мен дагы бир нерсеге токтолуп кетким келип турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тез аранын ичинде Камкор Бакиевдин сүрөтүн алдырыңыз. Себеби мына атасын жоготкон кыз катары, ошол эле зар какшап, жалгыз уулунан ажыраган, баласынан ажыраган жана ошо 400гө жакын ок жеп, майып болгон, оор жаракат алган жарандардын атынан мен сизден бул нерсени талап кылам. Эгерде сиздин Камкор Бакиевдин эл душманынын сүрөтүн тарых музейинен алганга саясий эркиңиз жетпесе, анда бул акмак Камкордун сүрөтүнүн алдына бул элин жерин кырып, элин атып, канга боеп, Ала Тоо аянтын ушул жерде турган жана 500гө жакын адамды жаракат кылып, майып кылып кеткен деп алдына бакытып жазып коюңузду мен талап кылам. Зар какшаган энелердин, атасынан ажыраган балдардын, жесирлердин кусуру уруп кетпесин. Апрель окуясы бул чоң окуя, бул чоң тарыхый окуя. Муну эч ким өчүрө албайт жана аны өчүргөнгө биз элибиз менен биргеликте жол бербейбиз. Кыргыз элинде жакшы сөз бар. Өлгөндөр баркталбайын, тирүүлөр дамкталбайт деген. Анысыкандай эгерде ушинтип сиз тарыхый окуяга шек келтирип, курман болгондордун арбагын, элесин тепселей турган болсоңуз, эч качан сиз дамкталбайсыз дагы, баркталбайсыз дагы. Рахмат.